Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүн сабакта Kahoot программасы менен иштегенди үйрөнөбүз. Ал үчүн телефонго алгач Kahoot программасынын приложениясын көчүрүп алабыз. Google Play'ге киребиз. Kahoot деп кыргызча жазсаңыздар дагы, англис тилинде жазсаңыздар дагы чыгат. Kahoot приложение. Так, приложенияны көчүрүп алабыз, установить деп басабыз. Бул оңой жеңил, бат көчүрүүчү приложениялардан. Көчүрүп алабыз приложенияны. Так, 58 мегабайт. Интернеттен иштешине байланыштуу болот. Эгер интернетиңиздер жакшы иштеген болсо, анда приложение дагы бат көчүрүлөт. Интернет жай иштесе, приложение бир аз шашпай көчүрүлүшү мүмкүн. Мынакей биз Play Market'тен Kahoot көчүрүп алдык. Установка болгондон соң ачып көрөбүз. Открыть. Kahoot приложениясы англис тилинде. Так, киргениңизде деле бул жерден ушинтип даяр англис тилинде жазуулар чыгат. Next деген бөлүмүн басабыз. Басканыңызда бул жерден сизге бир нече суроолорду бериши мүмкүн. Ошол жерден жооп беребиз. Бул жерден teacher дегенди тандайбыз. Эгер студент болсоңуз, студент дегенди тандайсыз. Андан кийин иштеген жериңиз эми регистрация болобуз. Регистрация болуу үчүн бул жерден логин деген бөлүмүн басабыз. Логин деген бөлүмдү басып, бул жерден регистрация болуунун эң оңой жолу Google аркылуу регистрация болсоңуз, бат регистрация болосуз. Google деген бөлүмдү тандайбыз. Через Google дегенди тандайбыз. Через Google дегенди тандаганыңыздар деле телефонуңуздарда кайсы аккаунтуңуздар бар болсо, ошол аккаунтуңуздар чыгат. Аккаунтуңуздарды белгилеп коесуздар. Аккаунтту белгиледик. Kahoot'тун бесплатный бөлүмү дагы бар. Бул жерден акча төлөп иштетсеңиздер дагы болот. Так. Бул жерде маалыматтар, бул жерден канча акча төлөсөңүздөр, кандай шаблондорду берет, бардыгы көрсөтүлүп турат. Биз бесплатный шаблонду пайдаланабыз. Бул жерден бесплатный эки эле шаблонду берет, эки суроону түзсөңүз болот. Төмөн жакта бул жерде Grade Library деген бөлүмдөр бар. Биз регистрация болдук. Регистрациядан болгонуңуздарды бул жерден байкасаңыздар болот. Бул жерде регистрация болгондон соң сиздердин аккаунтуңуздар ушул жерден чыгат. Кайсы аккаунт менен кирсеңиздер, ушул жерден аккаунтуңуздар чыгат. Эми бул жерден тесттерди түзөбүз. Ал үчүн жогорудагы карандаштын сүрөтү бар жазууну басабыз. Минекей баштадык. Тесттерди түзүп, бул жерде ар кандай башка функциялары дагы бар Kahoot'тун. Так, аккаунтуңузга киребиз. Тилди өзгөртүп алсаңыздар болот. Бул жерден орус тилине которуп алсаңыздар болот. Так. Эми Kahoot менен иштейбиз. Так.
Мынакей бул жерден төмөн жактан настройкаларын өзгөртүп алсак болот. Суроолорду түзөбүз. Караңыздар, бул жерден биринчи, экинчи, 4 варианты менен анан жалган же чын деген 2 вариантта бекер түзсөңүздөр болот, бесплатный. Ал эми бул жердеги жылдызчанын сүрөтү бар шаблондорду баары платный, бул жерден акча которуп түзүүгө туура келет. Эми тестти түзөбүз. Биринчи шаблон тандап көрөбүз. Так, бул жерге сүрөт койсоңуздар болот. Мисалы, сүрөт коюу үчүн галереяңыздардын телефондун галереясынан сүрөт койсоңуздар болот. Же болбосо кайра назад артка чыгып туруп, камераны басып туруп, дароо камерадан дагы тартып койсоңуздар болот. Ошондой эле бул жерден аудио, звук кошуп жазсаңыздар болот сурооңуздарга, же болбосо видео кошуп дагы суроолорду түзсөңүздөр болот. Азыр бул жерден биринчи жөнөкөй эле суроолорду жазып көрөлү. Мисалы, математикалык суроолор 12+12 барабар суроону түздүк. Эми варианттарын жазабыз. 24. Эгер туура жооп болсо, бул жердеги так жашылга жандырып коесуздар, туура жооп болсо. Окейди басабыз. Экинчи варианты 25, окей. 26, окей. Андан кийин 27. Окей. Суроолорубуз даяр болду. Туура жообун белгиледик. Эми кийинки суроого өтөбүз. Бул жерден убакытты белгилеп койсоңуздар болот. 20 секунд дегенди басып туруп, мисалы 10 секундка, андан кийин дони деген жазууну басып коебуз. Кийинки суроо кайра деле ушундай эле вариант тандайбыз. 25 плюс 25 барабар деп жаздык. Варианттарын жазабыз. 50, туура жообу, окей. 49, окей. 48, окей. И 47. Суроону даярдадык. Экинчи сурообуз дагы даяр болду. Убактысын өзгөртүп коебуз. Андан кийин үчүнчү суроо. Буга жалган же чын деген оюнду кошуп койсок болот. Бул жерге дагы мисалы сүрөт коем десеңиз, мынакей поиск бөлүмүнө керектүү сүрөтүңүздү дароо интернеттен издеп койсоңуз дагы болот. Азыр бизде математикалык суроо болгон үчүн математикага байланыштуу сүрөттөрдү, картиналарды коюп коебуз. Мынакей мисалы ушул картинаны тандадык. Мынакей картинаны тандадык. Кроет дегенди басып коебуз. Бул жерден размерлерин өзгөртсөңүздөр болот. Жогорудан галочканы басып коебуз. Мынакей биздин сурообузга сүрөт коюлуп калды. Жогорудагы сохранить деген жазууну басып коебуз. Андан кийин бул жерге суроо жазабыз. 30 көбөйтүлгөн 2 барабар 60. Туура же жалган деген вариантын тандаганбыз. 3 деген туура белгилеп коебуз. Үчүнчү сурообуз дагы даяр болду. Ушинтип канча суроо түзөм десеңиз, бир нече суроолорду бул жердеги плюс белгисин басып туруп түзсөңүздөр болот. Мынакей биздин үчүнчү сурообуз дагы даяр болду. Экинчи сурообуз, биринчи суроолорубуз. Мынакей суроолорубуз баары даяр болду. Эгер кошумча суроо түзөм десеңиз, бул жердеги карандашты басып туруп, так, мектептин атын жазып койсоңуздар болот. 20, так. Бул жерден мектептин атын дагы жазып койсоңуздар болот. Мисалы 24-чү мектеп деп жазып коелу. Окей деп басабыз. Мынакей бул жердеги ссылка. Жазып бүткөндөн кийин жогорудагы сейф деген жазууну басып коебуз. Мынакей биздин суроолорубуз даяр болду. Жогорудагы 3 сызыкчаны басабыз дагы бул жерден өзүбүз түзгөн суроолорду көрөбүз. Мынакей суроолор чыкты. 12+12 туура жообун белгилейбиз. Мынакей андан кийинки бөлүмгө өтөбүз. Кийинки бөлүмдө мынакей дагы жогорудагы басып туруп дагы кийинки сурообуз. Суроо чыгат, бул жерден жообу
туура жоон белгилеп койдук. Кийинки бөлүмгө өтөбүз. Кайра 3 сызыкты басабыз, түзгөн сурообузду көрөбүз. Туура же туура эмес вариантын тандайбыз. Мынакей. Ушинтип сурооңуздарды өзүңүздөр түзгөн сурооңуздарды алдын ала көрсөңүздөр болот. Эми муну сактоо үчүн кайрадан эле жогорудагы 3 сызыкчаны басабыз дагы публиковать деген бөлүмүн басып коебуз. Мынакей биздин түзгөн тесттерибиз даяр болду. Бул жерге теманы жазабыз. Математика. Силер кайсы сурооңуздар кайсы тема боюнча болсо, ошол сурооңуздарды жазып койсоңуздар болот. Бул жерден стандарт деген бөлүм бар. Сурооңуздардын артына ошол жердеги каалаган бир фонду коюп койсоңуздар болот. Сохранить дегенди басып коебуз. Мынакей. Андан кийин бул жерден публик дегенди басып коебуз. Баарына көрүнүү үчүн публикация деген бөлүмдү басып коебуз. Мынакей бул жерден суроолорубуз чыкты. Эми бул жерден дагы сейв дегенди басып сактап коебуз. Мынакей. Биздин суроолорубуз даяр болду. Суроолоруңуздар ошентип бул жерге сакталып калат. Мынакей бул жерден суроолорубуз сакталып калды. Эгер оңдоп коем десеңиз, анда бул жерде карандашты басып, кайрадан дагы оңдоп алсаңыздар болот. Эми муну башка бирөөлөргө поделиться кылам десеңиздер, бул жердеги 3 чекитти басасыздар. Мынакей бул жерден поделицанын знагы чыкты. Поделицанын знагы чыгат, анан WhatsApp'тан, каалаган Telegram'дан, башка группалардан поделиться кылып жөнөтүп койсоңуздар болот. Түзгөн тестиңиздерди башка бирөөлөргө ушинтип таратсаңыздар болот. Мынакей, мисалы бул жерден ссылкасын жөнөтүп койдук. Мынакей ссылкасы келди. Ушинтип колхоз сайты менен дагы өзүңүздөргө ылайыктуу тесттерди түзүп алсаңыздар болот. Бул чоң класстардын окуучуларына ылайыктуу. Телефон колдонгон окуучуларга ылайыктуу.